13 сабак. Кантип билдирүүнү буйрутмага айландыруу керек? Көндүмдөрдүн туруктуу кирешиги курсу. Аймак Digital экосистем долбоору. Салам, сиздер менен Акылай. Куттуктайм. Сиздер курстун жарымынан өттүңүздөр. Эми сиздин жарнамаңыз аянтчаларда илинип турат. Жана сизге биринчи билдирүү келди. Саламатсызбы? Баасы канча? Көптөр ушул жерден кардарды качыра алышат. Бүгүн биз жазышуу аркылуу сатууну үйрөнөбүз. Бирок алгач сөз Кайратта. Анын профилди даярдоо боюнча маанилүү кошумчасы бар. Саламатсыздарбы? Жазыш баштаганга чейин өзүңүздүн үйүңүздү, Лалафодогу же соц сеттеги профилиңизди текшериңиз. Ишеним. Профилди тыкан толтуруңуз, атыңызды жазыңыз, чыныгы сүрөтүңүздү коюңуз. Интернеттен алынган сүрөт эмес. Адамдар адамдан сатып алышат. Сүрөттөр. Эгер сиз мастер болсоңуз, профилиңизге иш процессинен 3 же 5 сүрөт жүктөңүз. Кардар сиздин компанияңызды же иштеп жатканыңызды көрсө, ал сизге биринчи жазат. Ал эми азыр Акылай кардар жазганда эмне кылуу керектигин айтып берет. Рахмат, Кайрат. Ошентип кардар жазды. Ал атаандаштарга кетип калбаш үчүн 3 эреже. 1. Ылдамдык. Бул акча. 2026 жылы кардар бир эле учурда 3-5 адиске жазат. Ким биринчи жооп берсе, буйрутманы ошол алат. Эреже. 5 мүнөттүн ичинде жооп бериңиз. Колуңуз бош эмес болсо, саламатсызбы? Сурооңузду көрдүм. 20 мүнөттөн кийин баарын кенен жазып берем деп коюңуз. 2. Жооп плюс баалуулук плюс суроо схемасы. Эч качан бир гана сан менен жооп бербеңиз. Кардар. Картоо канча турат? Сиз 2000 сом. Жакшы. Сиз саламатсызбы? Тартуу 2000 сом. Бул багы 1 сааттык жумуш. Жана мен эртең эле даярдап бере турган 20 сүрөт кирет. Сиз эмнени тартырыңыз келди эле? Сиз бааны айттыңыз, пайдасын көрсөттүңүз жана диалогду улантуу үчүн суроо бердиңиз. 3. Үнбү же текстти. Үн билдирүүлөрү ишенимди жана жылуу мамилени берет. Бирок уруксат сураңыз. Сизге аудио уксаңыз ыңгайлуубу? Маанилүүсүн жазыңыз. Баасын, күнүн жана дарегин ар дайым текст менен жазыңыз. Кардар сандарды аудиодон издеп убара болбосун. Практикалык тапшырма. Элестетиңиз сизге. Салам. Эмне үчүн сиздики башкаларга караганда кымбат деп жазышты? Жооп плюс баалуулук плюс суроо эрежесин колдонуп жооп жазыңыз. Эмне үчүн кардар бул акчаны төлөшү керектигин, пайдасын түшүндүрүңүз. Кийинки сабакта бакай кардарлар сизди өздөрү таба тургандай кылып, социалдык тармактарды кантип жүргүзүү керектигин үйрөтөт. Аймак Digital экосистемге кош кел. Ийгиликке карай жолуң ушул жерден башталат.